сөгөт, керек болсо өлтүрүп коелу деген болгон. Бул Эмне үчүн Арстан алай Кудай боло алат дагы биз мындай пенделер Кудай боло албай атабыз. Кудай экенин ишенбей да кетип аткан мындай. Мен да ушинтип айта алам багай. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер мындай сыйынганбы, мындайбы, мындайбы. Жин шайтанды көп айтышат да. Көзгө деле ошол кирип кеткен деп айтышат го. Болбосо мен силерди каалагандай жоюп коем. Тренингтерге элдер барып, мен киммин деп атканы. Эмнеге мындай Кудай жерге түшүп келди деп. Ошондо динге киргенин баары эмне болот? Кудайдын да өзүнүн рамкасы бар. Теңирчилер мындай бул билимсиз теңирчи деп бөлүп коюшуптур да, эмнеден улам деп ойлойсуз? Кудайга иш коскоп, Кудайды суракка чакырып, 2023 жыл келаткан жыл Кыргыз элине кандай жыл болот? акчанын да кереги жок, мага бийликтин да кереги жок. Бирок силердин бизнестериңиз бар, президенттикке ат салыштыңыз. Туптурабы? Ооба, билем ошону дейм. Молодец билесиң. Катке, мен малдардын баарын саттым, буюрса батир алабыз. Анан экөөбүз акчабыздын баарын салып коюп болду, отурбайлы. Сен китеп окубайсың кичине. Курулуш компания бул башка, кооператив деген башка. Кооператив ал жерде посредниктер көп. Курулуш компания акчаңды аласың, бересиң, батириңди аласың. Ай, ак окуй анын тиги айырмасын ким билиптир? Андан көрүп башта урутпай бар, юристке чалчы, документтердин баарын даяндасын, бар. Азыр алышка азыр. Катке, үйдү алдык. Я. Болсун. Ооба. Тиги махабат көнөгүңдү кийип тур. Көптөн бери бизде махабат боло элек. Эмне дети? Жөнтүрчай ашка. Карганда жаман карадың өлүмдү көрөйүн. İşte kahve canım desin. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Көптөгөн элдердин суранычы менен бүгүн дагы бир программамды сиздерге тартуу кылам. Бул Арстан Алай менен маегим болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшы турасызбы агам? Негизи көп сиз дагы өткөндө жибердиңиз эле, Назира Айтбекова Арстан Алайдын кызы, Арстан Алайдын ургач экземпляры деп көп айтат. Агай, мен менен сиздин окшоштугуңуз эмнеде болот? Ооба, сенин батсагың болгондуктан бирөөлөр мындай жөнөтүп коюптур, мага анан жөнөтүп койгом сага. Сен ушинтип атыптыр, Арстан Алайдын ургачысы деп. Анан эми аны чыгарган адамды мен жаман дебейм, бирок жан дүйнөсү жарды деп айтат элем. Жан дүйнөнүн жардылыгынан ошондой теманы көтөрүп атат, ошо сүрөт чыгарып атат. Анан сиз экөөбүздүн окшоштугубуз, сен өскөн адамсың, мындай сыртыңан баа бергенде. Ошо улуулукту сүйлөйсүң, кыргызчылыкты сүйлөйсүң. Анан ошол кээ бир сөздөр окшоп кеткендиктен, мен сыяктуу сен дагы бир кайтпассың. Анан ошо бир адамдык сыпаттарыбыз, бир кыргызды өстүрүп калалы деген, ойготуп калалы деген багыттарыбыз окшош болгондуктан, анан экөөбүздү окшоштуруп, эми жакшы эмеспи? Аял эркек деген адам ата обене деген деле болгон да. Бул жашоодо асман жер деле экөө эгис да. Ысык суук деле эгис да. Анан ошо менен бир багыт, бир жол да. Сиздин бул айткандарыңызды кээде Facebook'тан, Instagram'дан көрүп атып угуп калам дагы. Анан чын эле менин ойлорума үндөш сонун ойлорду, пикирлерди билдиресиз. Ар бир айтканыңыз жагат. Көп эле маектерди айтам. Арстан Алай негизи мындай тыңшап көрсөңөр, угуп көрсөңөр, аябай сонун нерселерди айтат. Бирок аны анекдот кылып, анан шакаба чегип, анан күлкүгө тартпай мындай муздак элеп туруп чыгарсаңар жакшы нерселер чыгат деп айтам да. Бул күлкүгө аралашып кетип атканын себеби бул адамдын деңгээлинин өспөй атканыбы же жакшы түшүндүрүп жеткире албай атканыңызбы, кандай болуп атат? Күлгөндөрүн мен мындай социальный сетте отурбайм. Жардамчыларым отурат. Мен эмне сүйлөсөм өзүнүн деңгээлдери менен түшүндүрүп коет. Мен окубайм, отурбайм, анан бирок угуп калам. Көчөдөн деле күлүп калышат мындай караганда. Билинет адамдын. Сөгөт, керек болсо өлтүрүп коелу деген болгон. Былтыр 3 терак аркаман аңдышыптыр. Аны эсен билип калып, байке мындай болуп атат, арыбасыңыз, бербасыңыз деп жүрүп, анан акыры кармап соттоп ишти да. Эми өлтүрөбүз дегенге чейин барышты. Анан эми мунун күлүп атат дегенине мен мага күлсө мейли, мен улуу адаммын. Мен ааламдын сөзүн гана жерге жеткирип атам.
мен Атамбаевчы да болгон эмесмин, анын сөзүн сүйлөгөн жокмун, же Бакиевдин, Жакаевдин сөзүн сүйлөгөн жокмун, же Абдуллаевдин сөзүн сүйлөгөн жокмун. Мен ааламдык билдирүү дейбизби, же жаңы доордун талабын гана жеткирейин деп аракет кылгам. Анан ошондуктан элдин күлкүсүнө көп деле маани бербейм. Тетирсинче мен ушу элге мени түшүнбөй атканына, өзүн тааныбай атканына, доордун талабын билбегенине мен күлөйүн дейм, бирок улуу адам катары тетирсинче боорум ооруйт да аларга. Анан эми бирөөлөр жаман сөз сүйлөп калганда мынтип ойлоном да. Булар кандай, эмнеге сүйлөп атат деп мындай ошондон баягы талкуудан тактык чыгат дегендей бир ой пайда болот да. Анан ойлоп туруп анан булар Кудай эмес да деп коем да. Булар Кудай эмес. Эмне сүйлөсө, пенделер сүйлөй берет, кала берет. Эмне айтты Кудай, ошол орундалат да. Мен ошол мурунку Кудай, эски Кудай энерге болгон бир жан катары. Ошол мен көрүнүш көрүп, маалымат алып, мени кийгенден кийин менин айтканым закон болот. Ошон үчүн анча-мынча күлкүгө, анча-мынча сөзгө, байкуш ал пенде да. Ал сүйлөгөн менен мага кандай таасир тиет. Мен сүйлөгөн закон болот деп ушундай маани кылып коем да. Анан ошентип тынчып коем, пенде да деп. Агай, мен Кудаймын деген трактовкасын кечке ойлондум да, эмнеге мынтип айтты депчи. Эмне үчүн Арстан алай Кудай боло алат дагы, биз мындай пенделер Кудай боло албай атабыз деген сыяктуу сөздөр келди. Баягы Куранда деле, Библияда деле ар бир жанды Кудай өзүнө окшоштуруп жараткан, анан ар бир адамда кудайлык бар деген сыяктуу айтылып келет го. Анан мен ошондон улам айтып атам да, бул кудайлык деген нерсе, улуулук деген нерсе, арулук деген нерсе, бул ар бир адам Кудайдын жана 99 сыпатынын баары пендеде дагы болушу ыктымал. Тек гана ошол жака үндөшүбүз керек, ошол жакты тереңибизден казып, суруп чыгышыбыз керек деген маани болсо керек деп трактовка кылдым агай. Анан балким бул мен Кудаймын деген катуу жарлыгыңыз элдерди кичине айбыктырып атабы дейм да. Балким мынтип мындай кудайлык сапат ар бирибизде бар деп айтсак кандай болот эле агай? Эми бул сиздин ой жүгүртүүңүз, мүмкүн да бирөөлөрдүн ой жүгүртүүсү. Бирок мен могу турган турпатым бүгүнкү күндө Алла атайбы, Теңир Ата атайбы, Бог атайбы, ошол мен. Эмнеге дегенде мен да ушинтип айта аламбы агай? Мен Кудаймын деп элем. Түшүндүрүп берем. Эмнеге дегенде мындай, ушу биздин анатомиябыз мынабу. Могу анатомия, тело. Анатомиябыз, таныбыз, жаныбыз, каныбыз болуп үчөө бөлүнөт өзүчө. Таныбыз жанагы тан өзү таштан турат дегендей, таныбыз мурун, тело. Кыргызча тан. Дене деген танбы? Тан, жан, кан болуп кетет да. Анан ушу таныбыз, телобуз. Мурун аял эркек ролун аткарса, аял эркек ролун аткарып жерде жашап, техника ойлоп таап, ар нерсени басып, анан 21-кылымда ошол аял эркек ролун аткарган тело деятельностун алмашып, адамдар инопланетан периште арбайлык сыпатка өтпөсө, ошо анатомия, кан менен айланган организм ууланып, писих, шишик, бүгүнкү күндө болуп атат дүйнөдө, писих, шишик, семирип кеттиби, рак, жара, вирус, ушул оорулар каптап кетет. Мындайча айтканда, өспүрүм, кесте өспүрүм элек. Анан кийин генибиз жетилгенде эне ата болду да, кыз эне болду, ата болду. Ошол сыяктуу, ал эми өспүрүм жок да уже. Ошол сыяктуу бир адамды Кудай кийди, бир адам, мен Кудаймын, кадимки эле Кудай, асмандан Кудай кийди. Анан калган адам эми инопланетан периштелик деңгээлге жетиш керек. Инопланетан деген сөз мындай экен, иностранец деп коет го, башка странанын өкүлү дегендей. Инопланетан деген сөз бөлөк планеталардын ээлери, жандары жерге келди дагы, эми адамды киет экен дагы, анан ошол сыпатта жашаш керек. Бул түптүс эле смыслда айтылган сөз. Анан сиз айткандай, сиз Кудай боло аласызбы? Жок. Бир эле Кудай болот экен. Бул улуу элден, улуу Кыргызстан чыгат экен дагы.
аны могу жашоодо туруш эле Арыстан Алайдын бир чоң күч экен да. Мисалга мазар бар да, Чештөө мазары бирөө эле да, мындайча айтканда. Же Манас ата борбору бирөө эле. Ошол сыяктуу эле анан ошол Арыстан Алай чыгып, бул маалыматтарды да берилген. Эски Кудай банкрот болду, Иниян жашоо банкрот болду, жаңы Кудай пайда болот, ал эмне кызматтарды кылат деген бар. Анан ал айтты, Кудай жерге түшкөндөн кийин Кытай мамлекети Кудай болуп албайт, Америка Кудай болуп албайт, Россия Кудай мындай башкарып албайт да адамзатты. Анан Арыстан Ала айтты. Бул 2019-жылдын жай айларында, жаз айларында баягы Солтон Сары менен Теңир толуктар урушту го, баягы кең каскан жерде. Анан ошондон айтты, жаңы Кудай. Мен жаңы Кудай, Кытай сен кыргыз элинин улуулугун тааныбасаң, карызыңды кечпесең, кайра эле кыса берсең, анда мен сага вирус жөнөтөм, коюн жөнөтөм, булут жөнөтөм деп. Мен айттым. Анан эстен деле чыгып кетиптир. Вирусту мен мындай бул сүрөттөп алыптыр адамдар, мен башкача вирус көрөм. Ал орундалды. Ошо сыяктуу мен азыр дүйнөнүн эски системаны бүт жоём дагы. Ааламда кандай бейиш болсо, ааламда адамдардын жан асманга кетет, тан өлөт да, жан кетет, тан өлөт. Асманда улут жок, дин жок, аял эркек жашоо жок, байлык бийликке умтулуу жок. Алар кызматта, тынчтык, ошол неге Кудай жерге түштү дегенде, Кудай жерге түшүп, адам өйдө көтөрүлөт экен дагы пендечилик жашоо жоюлат, пендедей жашабай калат. Аял эркек жашоосу жоюлду. Жоём мен. Эмнеге дегенде аял эркек жашоосу деген мындай сөз. Мындай аял эркек эле мындай бир кызыгуу жана башка менен жашап алган, бусулуп кеткен, ошондон дин пайда болуп атат да. Диндиктен ылдый болуп аткан үчүн, Жок, мындай адам периште болуп келип эле пендеге айланып кеткендей элечи, көр пенделикке, өсүмчүлдүккө баарын унуткан. Эми адамдын деңгээли көтөрүлүп, периштелер кийип, кадимкидей эле танын жаны кийип туруп, анан улуу сыпатта болуп калат дагы. Асманда сыйнарга Кудайдын деле кереги жок, периштенин да кереги жок, ал адамга айланат, адамды кийет. Жердеги адамдар түшүнүгү ошол деңгээлге жетет дагы, анан эки дүйнө жоюлат да. Эки дүйнө жоюлат деген сөз, мына азыр эки дүйнө жоюлду. Жердеги асмандагы элестеткен Алла адамды кийип алгандан азыр сыйынып атат дүйнөдө, ыйлап атат. Жана эмнени гана шыбанып аракет. Ал жок болгондон кийин ал бул жерде отурат да. Кыргыз жергесинде Победа 194 деген адресте отурат, Ордодо отурат дагы. Ал көрүнө айтып атат: "Ай адамзат, силер өйдөлөп өскүлө, периште арбайга айлангыла. Силер мына сизге айткандай аял эркек кызматын кылып келген таныңар. Улуулугуңарды тааныгыла. Силердин жаныңар гана чындык. Ошо жан танды кийсе басып жүрөт, жан учуп кетсе өспүрүмдө өлүп калат. Жаныңарга карагыла" деп мына Арыстан Алай болгонун дүйнөгө аракет кылды, орус тилинде аракет кылды, Европага учуп барды, Россияга учуп барды. Болбосо мен силерди каалагандай жоюп коем. Баягы акыр кыямат болот дегендей, мен акыр кыяматтын башка кырын кыла берем. Улуттарды уюштурбастан алып келет, уюшуп келбесе уруштуруп коет. Деп анан ошентип чыгым кылып туруп анан мына дүйнөдө система бузулуп кетти. Мен ошол жерде отуруп кадимкидей иштеп атам. Мен өзүмдү Эски Абдылдаев деп да айта албайм. Азыр жөн эле ушул жалган жерим ушу корпусум калды дагы. Кара куш Кудай ролун аткарат дегендей, күнбаш болду дегендей менин башым башка бир нерселерди көрөт да. Ошондуктан анан айттым да, Сооронбай, мен Кудаймын деп пресс-конференция берип туруп, сен өзүңдү сактап калуу үчүн, жакындарың сактап калуу үчүн, кыргызды сактап калуу үчүн такты өткөрүп бер десем, Кудайга иш коскоп, Кудайды суракка чакырып, анан ошондо эле мен ичимде жан сүйлөй берет да, таным айта берет. Бизде Тыныбек деген ат бар го, Жаныбек, Таныбек деген, Нурбек деген. Ошо сыяктуу Тыныбек деген мен бир классташым бар. Аны ошол эле түшүмө көрсө, ал Таныбек экен да, аты Таныбек деп айтылыш керек экен да. Баягы Таныбек кандай? Ден соолугу бек деген сыяктуучу, Каныбек. Анан ошо ичимдеги, анан Жаныбек деген бир таекем бар, ошо экөө түшүмө кирип эле анан айтып атат, мындай бир диплом берип. Эми ошентип менин жаным менен таным азыр дүйнөнү башкара берет. Мен азыр Алла деп да койбойм, Кудай деп да койбойм. Анткени мен жоопкер болуп калдым. Менин телам жоопкер болуп кетти. Деятельность өзгөрүп кетти да 21-кылымда. Ошентип анан мен азыр дүйнөнү башкара берем. Мына ошентип анан Сокени
коюп сүрөттөрүн. Мен соттолгону келген эмесмин, Сокия. Мен соттогону келгем деп анын крышабайт эткен ырайымы, кыргызды артка тарткан Чубак Ажы ал кезде тирүү, анын сүрөтүн коюп, спикер Жумабековдун сүрөтүн коюп, Сокенин сүрөтүн коюп туруп анан соттодум эле. Мына кулап калды. Ошол сыяктуу мен азыр кадимкидей бийлигимди кыла берем. Кадимки эле баягы анан эмнеге мындай Кудай жерге түшүп келди деп дегенде эми мен мындай эки тилде сүйлөйм да, адамдык тилде түшүнөм, анан түшүндүрүп берем, анан кудайдык тилде катуу сүйлөйм да. Мындай. Баягы бир үйгө барсаң, аялымын эшикке чыкса, эркекмин деген сыяктуучу. Анан эмнеге андай болду, эмнеге Кудай жерге түшүп келди дегенде, бир кезде элге керек болгондо монгол элине мейли Чыңгызхан Баатыр келген, может Наполеон келген, кыргызга Манас келген, андай кара күч менен жеңген. Ал заман болгон. Кылыч, найза. Азыр болсо чыкса кулап калат да. Атып салбайт, камап салат. Андан кийин бир мезгилдерде мисалга эми динди пир туткандарга айталы, ошол улутка пайгамбарлар келген. Пайгамбармын дегенде да аны кордогон. Сен кантип эле? Сен кече эле мындай адам эмес белең? Кантип эле сага ошо Алла, Кудай, Теңир бир нерсе деп калсын депчи. Миссиясы ошол болгондуктан, анатомиясы тан ошол болгондуктан аткарды да, ошол аткарылды. Бүгүн пайгамбар да келип өзгөртө албайт. Суроо кылат, ал сен кандай 9 жашар аял алдың эле деши да мүмкүн. Бүгүн Баатыр келсе да өзгөрө албайт. Анан Кудай келет эткенде анан жерди кыйратып, бул жөн эле, бул башаты. Бул вирус, дүйнөдөгү согуш, экономиканы көтөрөм деп атат азыр президенттер мисалга. Экономиканын тети көтөрүлүп турган мамлекетти жаңы экология менен басып салып атат. Эгер антип мен баспасам, астыма келип, өзүн таанып, улутун куткарып кетпейт эле. Ошондуктан дүйнөлөшүүнүн проектисинде бул ааламдан берилген, кыргыз үй катары. Түндүк бир 40 баш болобу, 80 баш болобу, үй чоң болсо деле баары бир түндүк го. Бул жаңы Кудай Кыргыздан чыккан. Анан улуктар кимдер? Кыргыздар, калыстар, адамдар, арбайлар да ошо түндүккө баш ийет. Тарыхчылар, саясатчылар, окумуштуу журналисттер программасын алып, ушу жаңы замандан. Анан карапайым элин керегени, улуттарды, жаштарды, көз ачыктар, дубаналарды сактап калыш керек. Бул дүйнөлөшүүнүн эң чоң проектиси. Жок, Арсынайга туташпайбы, эскиче кыла береби, Кытайбы, Россиябы, Америкабы, Сокеби, Сакеби кыйрап түшөт. Булар иштей албаса, карапайым эл кырсыктап атат. Ошон үчүн менин колумда теле жок, менин колумда бийлик жок. Мен ошо кыскачараак айткан жерде анан алып алып, жана сиз суроо кылгандай, анан күлкү кылып атат да. Кудаймын деди ал. Эми болсом мен дейм да. Мисалга адамдар келет бир үйгө, жамандык, жакшылыкта эркек балдарына. Бирөөнүн арасында Манасчы бар да. Бирөө төкмө, бирөө похоронго келсе деле баары бир кырды. Ошол сыяктуу менин эң сүйүнгөнүм кыргызды улуу деп ошо ааламдан берилип, анан сүйлөчү элем анан. Ушул Кыргызстанда кыргыздын деңгээлин көрүп, анан ойлоп калдым, кыргыз ушундай деңгээли болсо, кыргыздын эртең дүйнөгө келсе кайсынысын улуу дейбиз эми? Деп анан ушинтип баягы жаным менен таным сүйлөшүп, көрсө кыргыз улуулук ушу экен. Хайлас тоосунда кыргыздар, Тажикстандын бийик жеринде, Памирдеги кыргыздар, биякта Ала тоодо кыргыздар, Кытайдагы кыргыздар. Көрсө территория ушундай чоң болуп, мен көрүнүш көрө берем да. Ушундай экен, ошол улуу кыргыз жана Хайлас тоосунда кыргыздар эмдигиче баягы сыйкырын иштетип, улуулугунда болуп, жер жашоосуна түшпөй, өзүн кармап турган экен. Ошондуктан жакында кыргызды кароого алып койдум. Дүйнөгө да мен шарт окуйм, бул кыргыз, улуу деген сөз, улуу күчтүн арбай периштенин ролун кыргыз гана аткара алат деген сөз экен. Ошон үчүн кыргыздын батасысыз эч адам оңолгон эмес экен, кыргыздын көзү сөзү. Мисалы, ошо арбай периште деп элестеткенибизди кыргыз көтөрүп жүргөн экен. Анан ошондуктан жана агын аксаткан эмес. Мисалга, ылдыйлап эч качан түшүп кеткен эмес, керек болсо жет ата өтмөйүн кыз берип кыз алган эмес дегендим. Ошонун баары кыргыздын азыркы салты унутулуп бараткан, сакталбай бараткан. Бул көрсө Теңирдин эле тартиби, шарт экен. Ошондуктан улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат деген ошол. Азыр мына ар улуттун улагасында калып атат. Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса,
адамзатты ортоңку жолго салбаса тыйпыл болуп жойулат деген ошол. Ошондуктан улуу Кыргыздын ар бир адамдын миссиясы бул жашоого бекер жаралбайт. Ар бир улуттун орду бар. Ошондуктан кыргыз миссиясын бул Арыстан Алай аткарып калды. Кудай ролун аткарып. Эми өстүрүп кете берет, өсүп кете берет. Ошого такалып калды азыр. Эми түшүнүп барайтат, туура эле экен. Бул саясатчы жөнүндө айтканы туура экен, тиги саясатчы жөнүндө айтканы туура экен деп. Мен келечекти көргөндөн кийин, жаным таным менен сүйлөшкөндөн кийин ал мен көз ачык эмес, мен жөн эле ошонтип айтып коем. Мындай бүтөт, мындай болот, мындай болот. Ал менин сөзүмдү коштоп, колдоп, анан улуу күчтөр мөөр басып берет. Көп эле эзотерикалык ар кандай маалыматтарды окуп калам, психологиялык маалыматтарды окуп калам. Азыр болсо эң көп ушул дүйнөдө сизге эле ошо оюңузга пикирлешиле ар кандай маалыматтар чыгып атат. Ар бир адам өзүнүн уңгусуна кайрылыш керек, өзүнүн өздүгүнө кайрылыш керек, өзүнүн ким экенин тааныш керек деген теманы аябай башка ошо программалардагы канкуулап, биз башка измеренияга, биз башка өсүшкө, башка деңгээлге чыгып атабыз. Мурунку пенделик, жөнөкөйлүк бир программалардын баары жоюлуп атат деген сыяктуу ойлордун баарын окуп атам. Анан ошол ойлорго сиздики дагы үзөңгүлөш келип, окшошуп, когушуп атат. Сиз дагы адам өзүнүн уңгусун тааныш керек деп атасыз. Мен ким экенимди тааныш керек деп атасыз. Балким азыркы тапта ошол психология, эзотериканын терең жайылышы, ар кандай тренингтерге элдер барып, мен киммин деп атканы, балким ошол жолго акырындык менен түшүп атканыбызды канкуулайттыр. Жок, алар чала айтып атат. Азыр мындайча айтканда, кадимки эле мен периштемин деп, кадимки эле мен инопланетанын арбакмын деген түшүнүккө адам өтүш керек. Бул мындайча айталы. Адам өлүп калды. Адам өлүп калганда жан аспанга барат. Ошо сыяктуу өлбөй туруп ошо арбай сыпатка өтүш керек. Ал психологдордун сүйлөп атканы ал бир божомол. Аны менен адамзат сакталбайт. Керек болсо азыр, мисалга мага азыр акчанын да кереги жок, мага бийликтин да кереги жок, мага аял эркектин да жашоонун да кереги жок да, лично мага. Эмнеге дегенде, мен канчалык ушу жер жашоосунан адам бийиктесе, ошончолук бийик энергия отурат дагы, анан ошо Кудай кандай бийлик кылса, мен ошондой бийлик кыла берем. Ошондой кудуретке ээ болот. Ошондой адам дагы ошо периштедей, арбайдай мына ошол ааламдан бери муну ак карада туруп атат да буларчы. Адам деген этапка этип биринчи, адам деген адам аталык сыпат. Бир керемет да бул. Анан арбайлык сыпатка, ушул сыпаттарда жашабаса, ал бул психолог айта берет, саясатчы айта берет. Андан эчтеке чыкпайт. Керек болсо аял эркек жашоосун жашабаш керек. Ал эмне деген сөз? Керек болсо төрөбөш керек бул азыркы заманда. Эмнеге дегенде, азыр бул өткөөл мезгил болуп аткандыктан төрөлгөн бала мындай ден соолугу да жакшы болбой калат экен. Анан мисалга сиз экөөбүз бир кызматка келсек, бир бала бакыра пендечилик жашоо менен калып калса, биз ошо менен алаксып кетет экенбиз дагы, чыныгы миссиябызды кыла албай калат экенбиз. Анан ошондуктан кырсык болуп кете берет. Мен түшүнүп атам. Кайсы улут болсо деле, же кайсы башчы болсо деле дүйнөдө жаман болушун каалабайт да, улуттун жаман болушун каалабайт, өлкөнүн жаман болушун каалабайт, аракетти кылып атат. Алардын деле көз ачыгы, тиги бусы айтымчысы, жардамчысы бар. А бирок эң чоң бул жаңы Кудайдын шартын, талабын билбей атат. Ошондуктан динден чыгыш керек. Сыйынууну токтотуп туруп, ошо өзүн бийиктетип, мен улуумун, мен жаратуучумун, мен улуу энергиянын ээсимин, мен тетиги арбай кандай түбөлүктүү, асман кандай түбөлүктүү болсо ошондой түбөлүктүүмүн деп, ошондон өлбөстүк пайда болот. Өлбөстүк өтүш керек. Бул 1000 жыл, 2000 жыл эмес, андан да көп адам жашап калыш керек. Бул менин башыман өттү. Мен ошо 10 жыл болду. Мындай жашардым. Ден соолугум аябай чыңалды. Эмоциям бар эле, эмоциям өчтү.
эмоцияны өчпөсө энергия эч качан жайгашпайт. Ошондуктан духовный, психологический центр деп айтылабы, окууларды ачып туруп адамдарды окутуш керек. Кадимки эле мына адам арбак айлана алабы деп ойлонсоң, адам өлгөндө жан арбак айланып кетет, ошон үчүн арбак колдосун дейт, арбак ыраазы болсун дейт, жетим жесирди эмнеге кыргызчылыкта сыйлаган. Керек болсо байкеси өлүп калса, жеңесине нике кыйган, келинине нике кыйган. Эмнеге дегенде жетим калбасын, жесир калбасын деп. Бул аламдык мыйзам. Муну эч ким тетирсинче бул жакшы иш болгон. Эмнеге анткен дегенде арбагын сыйлаган. Кокуй мен муну калтырып койбойюн депчи. Арбакты жакшы түшүнсө, адам ошондо адам боло алат. Эгер арбакты түшүнө албаса, ал эчтеке жардам бере албайт. Ошол адам, о жерде жүргөн адам арбакка айланып ошондой бир улуу күч болуп кеткенден кийин кара, демек адам ошондой боло алат да. Боло алат бул адам ошол бийик түшүнүктү гана ойлош керек да. Чындык бул, өзү бул. Чындык деген көчөдөгү сөз чындык эмес, бирөөнүн талаш тартышы же сот чындык эмес. Чындык деген асмандан келген жан чындык. Кайра асманга кетет, ушул чындык. А бу жер эмне экен дегенде, бу жер жөн эле бир кызматка келди, болду. Сиз мага келдиңиз, азыр бир жумушуңузду кыласыз, кетесиз. А чындыгыңыз ошо кеткен жагыңыз. Мен көрдүм, однокомнатный квартира экен, меники экен, менчик экен. Анан эл жашап алыптыр. Анан мен мага да постель, апак постелим бар экен, мен да жашасам болот экен. Мен Кудай катары жерден, асмандан келгенимди айтайынчы. Анан мен айтып атам, однокомнатный квартира болсо деп. Бирөө айтат, бу жерде 20 киши жашап алды, аял эркек болуп да жашап алды дейт. Анан мен 6 оңор гана каласыңар, калганы кирбейт десем, анан ким экенин билбейм, мындай арбай периште окшойт, эшиктен ачып кирели десе, хажайын келди, киргизбей келет деди. Ошентип 20-нын 6-су деген мындай 10-дун 30% үчөө, 20-нын 30% үчөө, значит 30% гана адам зат калат. Ошондуктан бир гана жаңы Кудайга, тирүү Кудайга, көрүнө Кудайга, кыргыз Кудайга кошулат адам зат. Багытын алат, элин куткарып калат 30%. Болбосо азыр мындай аба коюлду дегенде, абада бир нерсе жүрүп атат да, адам ууланып баштайт, өзүнөн өзү эле. Жатып туруп эле, ошо жаткан боюнча өлүп калат. Мындай медсестра келип капельница коет го, кан тамырга. А улуу күчтөр жөн эле ошол нур аркылык же дарылап чыгат, же нур аркылык өлтүрүп коет. Анан ал психологдордун ал мындай эч качан туура эмес. Ал жөн эле бир болжол айтып атат. Сиз айткандай, биз ана частица Бога, ана биз ошондой сыпат болуш керек. Но эми ал башатта жаратып койгон. Кудай өзүнө окшош жараткан, милдет кылып жараткан бул дүйнөгө, кызматка жөнөткөн, а кызматын кылган жок да эч ким. Ошону айтып атат да. Адам жарата алат. Адам мына кыргыз жаратып койгондо батасы менен жаратып койгон, назары менен жаратып койгон, сөзү менен жаратып. Ошон үчүн жанагы Жаныбек, Таныбек дегеним бар, ошо жаратып койгону да мисалгачы. Жанагы кел, ай кел деп мындай жакшы ооруп аткан адам деле мен жакшы дегендин баары адам жарата алат кадимкидей. Анткени жердин Кудайы эгер билсе, мындайча айтканда адам жердин бузчу дагы, курчу дагы. Агай, сиз айтып атасыз го, азыр мен акчадан, байлык, бийликтердин баарынан баш тарткам депчи, улуулукка жеттим деп. Бирок сиздердин бизнестериңиз бар, президенттикке ат салыштыңыз, анын мулардын баарын эми үй бүлөңүз бар, балдарыңыз бар. Анан ошол кантип анан ал азыркы тапта мындай мен Кудаймын дегендин баары эле эгого, пендечиликке, текеберчиликке кирип кетпейби агай? Жакшы. Президенттик ат салышканымдын себеби бул аламдан билдирүүлөрдө мынтилет. Кыргыз өлкөсү, могу жаңы мен айтып аткан менен биринчи бутка турат. Түптөлөт, жаңыча, анан дүйнөгө көчүрүлөт делет. Мисалга Ленин деле системаны, социалдык системаны биринчи куруп, анан дүйнөгө көчүрүлгөн го. Коммунисттик партия дегендей. Мисалы Кытай ошо менен жашап атат. Ошол сыяктуу ошол орундалсын деп мен баргам. Ошо Сокени 2020-жылы кетет, сезонун бүтөт дегенде деле мындай Жаныбек, Таныбек дегенде экөө сүйлөшүп эле, анан ошондон анан мен айткам, ал 18 болчу да, 18-жылы айткам. Анан ошондон айтып атат да, Сокени сезону 2020-жылы дейби, же 2 жылдан кийин бүтөт, анан өзүң президент болосуң да. Мен айтып атам, элчи dabай кылат го ага чейин депчи. Эл мындай кайнап кетет да, бул кыргызга нур түшкөндө кайнап кетет.
Анан мына ошо орунду алды. Ошондон анда бардым. Мейли, ушундай болду эле депчи. Ошондуктан кыргызды куткарып калайын. Кыргыздын башына барып дүйнөгө чыгып ушуларды түшүндүрөйүн деп эга эмес бул. Ааламдык представитель катары барган. Ааламдын өкүлү катары. Бизнесим жана башканын баары бул мен эч кимге кошомат кылбаш үчүн, аркамды карабаш үчүн, бул Кудайдын мындайча айтканда баягы бергени. Анан мен дүйнөнү талкалайм, мага азыр бийликтин, байлыктын кереги жок дегеним, азыр адамча президент болуп отуруп алып, же адамча байып алып, эч нерсени президент же бай чече албайт. Кыргыз мамлекетинде башчылар, мейли дүйнө мамлекет башчылар. Эри бардын заманы эмес, энергия алуунун заманы деп берилет ааламдан. Энергия алуу адам гана ошо касиеттүү. Баягы байлык кайда дегенде вселенный байлык менен, вселенный бийлик менен мен дүйнөнү бийлеп атам. Бул менин эгом эмес. Мен кырсыкта буйруйм, ооруда буйруйм. Ошо кырсыктабаса адам кызмат кылбайт эле. Кызмат кылбаса, мына кырсык адам кызмат милдетин билбесе, аткарбаса Кудайдын ачыктан эскертүүсү дегендей, мейли бала бакырасынан, ишинен, малынан, пулунан кырсыкпаса адам өзүн таанып кызмат кылып кутулбайт эле. Ошон үчүн мен кырсыкта буйруй берем, ооруда буйруй. Бул баягы Кудай дагы кырсык буйруп туруп, анан адам тобосуна жангандай эле иш. Бул жерде дагы эга жок. Бу инь-яньды түйүнө түшүп койсуз го. Бул инь-яньдын немеси маңызы жакшы го. Актан дагы кара табылат, карадан дагы ак табылат деген. Эми күн түн деп бөлбө, кыш жай деп бөлбө, ааламды бүтүндүктөй, бир бүтүндөй, аял эркек деп бөлбө, баары бир бүтүн деген сыяктуу маани го. Эми инь-янь деген сөз эми ошо бөлүнүп жашаганбыз да, динге бөлүнгөнбүз, улутка бөлүнгөнбүз, мындай ак карадай бөлүнүп келгенде айырмачылыгы да, аял эркек болуп бөлүнгөнбүз, бай болуп билгөнбүз, бий болуп бөлүнгөнбүз. Эми ошол жашоо бүттү. Бунда мына бүгүнкү күнгө 21-кылымга чейин ушу жашоо болгон, эми ошол бүттү. Мында тура берсең жоголосуң деген кеп да бул. Бул арбайга айланбасаң, периштеге айланбасаң деген. Мондай трактовкаларды туура кылыш үчүн, асмандан келип аткан нерселерди туура жандандырыш үчүн билим керек го? Илим керекпи? Китеп окуп, монтип көп нерселерге көңүлөспү? Мен китепти окубайм, ойлондум. Мен Куранды деле окусам болобу десем, мисалга да, Жаныбек Таныбек экөөбүз сүйлөшкөндө да, анан окуганга мага кереги деле жок, себеби ал жаңы доорго кереги жок. Эмнеге ал окумуштуу жазгандан да китептерди окубайт белем мен. Окубайм, анын кереги жок. Мен тетирсинче адамзатка мындай деп айтсак болот. Дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде, бүгүнкү күндө жол таппай калды. Окумуштуусу бар, саясатчысы бар, институттары бар. Нурдан жаралган, дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде, нурдан жаралган, жомок менен жашаган манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деп. Мен кайыптан алып туруп анан адамзатты куткарып кетип баратам. Ошон үчүн мен эч кандай китеп керек болсо интернет карабайм. Сизди теңирчилер мындай бул билимсиз теңирчи деп бөлүп коюшуптур да, эмнеден улам деп ойлойсуз? Теңирчилер мындай деди да, бир жыйынга чакырып, биз теңирчиликти дин кылабыз дейт да. Анан аябай күлдүм да. Теңирчилик деген мындай сөз да. Өзүчө мындай сөз. Теңирчилик бул дин эмес. Бул ааламдан келген, могу акыреттин, теңирдин сырлары, нур дүйнөнүн түпкү нускасы. Бул дин эмес, дин болбойт эч качан. Бул мындайча айтканда, баягы аянды айтып атат да, асмандан келген аянды биз дин кылабыз депчи. Анан ошондон кийин ошо ойдо калса керек, мен айткандай эле ал дин деле болгон жок, көп адам менен үйдүлдүй болушту. Анан мен адамдар менен мурун барчумун, ошо кагаздарымды көтөрүп алып депутаттарга барчумун, министрлерге барчумун, жыйындарга барчумун, азыр эч жерге барбайм. Себеби мен жаңылышып турмун, ушул кишилер ушул нерселерди алып кыргызды куткарып кетет го деп Атамбаевга барганбыз. Ар кандай аракеттерди кылганбыз. Анан көрсө анын ээси бул адам экен, ушуган алып өтөт экен, ошондуктан мен жыйынына да барбайм, маани да бербейм. Анан теңирчилерди мен айтат элем,
теңирчибиз деп ошо тентип, мазар-сазар кыдырып, бир мындайча айтканда антип жүргүчө бир түшүнүүңөрдү кеңейтип, анан ошого жараша түйшүк тартса жакшы болот эле депчи. Ага караганда ошол динде жүргөндөрдү мен жакшы көрөм. Эмнеге дегенде алар бир китепке таянып атат. Бир чындык деп бир нерсеге таянып атат. Анан теңирчи же кыргызчыбыз дейби, анан барып алып эле анан палянды жараттык мазарда туруп, анан палянды хан шайладык, анан манас келип калды деп эле берсе, бул өзү туура эмес да. Ал өзү туура эмес да. Мындай бир нерсеге такалыш керек да. Мына мен ааламдан берген нерсеге такалып туруп, рамкадан чыкпаш керек да адам. Керек болсо, мына мен Кудай катары, мисалга министр оборона, министр ФСБ, СМ и так далее. Ал уставтан чыгып кетпейт да, билгенин кыла бербейт да. Килеген министр, президент. Ошол сыяктуу Кудайдын да өзүнүн рамкасы бар. Ал табиятта, ааламда адамзатты башкаруучулуу күч, жоктон бар кылуучу, жан алып жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү, өлтүрүүчү, кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу бир күч, кудурет. Ошол сыяктуу арбайлардын да өзүнүн рамкасы бар. Менин айылым эме кимдин түшүнө айыл кирсе, аалам болуп чечилет. Барсам, улууларга мен шерин уюштуруп берип атымын. Анан менден кичүү балдар бар да айылда, анан фундаменттин ичинде экен. Анан силерге шерин уюштуруп берейинби десем, жок, бизге улак уюштуруп бериңизчи дейт. Анан канча кетет деп эле бир акчанын суммасын айтып атыптыр. Анан бере салсам эле козуну тартып атыптыр. Бул эмне деген сөз? Арбайлар, ааламдык күчтөр дагы бир рамкада турат. Алар өз билгенин эле кыла бербейт. Анан ал козуну тартып атыптыр деген адамзатты талкалап баштады деген сөз. Козу, кой эгер түшкө кирсе адамзат болуп чечилет. Анан эле булар рамкадан чыгып кетип эле палян дей бергенге болбойт да. Анан палян аян алып турам, палян байланыш алып тур дегенчи. Ошондуктан адам биринчи сөз айтаардан мурун өзүн соттош керек, өзүнө караш керек, туурабы, ал бул деп. Кудай тагында ордунда аткарып аткан мен дагы мында ыгы менен аткарам да, мисалга вирус жөнөтпөсөм болбойт, куюн жөнөтпөсөм болбойт дейм, же болбосо ошо кыргыз улуу экен, ошо улуулугун антет хайластыгысында жашап атыптыр, ошо улуулугун жоготпогон үчүн эмоцияга түшпөптүр, эмоцияга түшпөгөн үчүн көп жашаптыр деп ар нерсени далилдеп келип туруп анан мындай сөз сүйлөйм. Мындай асман ройлунда ошондон анан так аткарылат айтылган мыйзам. Анан жөн эле ал бул дей бергенде адам ошондон адашып атат да. Агай, азыркы тапта элдин баары көбүнчө Европада дагы вот динге кирүү күч алып баштаптыр. Мен Европанын баарын кыдырып келдим. Кыргыздар, Америкада болобу кыргыздар көбүнчө ушу намаз окушуп, жамынышып, динге айыл жергеси мисалы үчүн абдан баш мындай малынып атат. Сиз болсо дин болсо бул эски система деп атпайсыңар. Ошондо динге киргендин баары эмне болот? Туптуура. Эми ушундай так жөндөмүң бийик болуп атса анан айтат, Арыстан Алайдын көчүрмөсү деп айтып атат. Кудай айдап атат. Келечекти ушундай мындай талдап атат. Талдаш керек да, адам талдап туруп анан ошондон эсеп чыгат да. Ал мындай динге кирип атканы адам кырсыктаганда Кудайды эстеп атат. Мына жаңы доордун талабы башталдыбы? Мисалга мындай айталы. Сиз биринчи класска барганда алифбе китеп окуйсуз. Кийин 10-класста башка чоң материал окуйсуз. Ошол сыяктуу адам өскөндүгүнө байланыштуу ааламдан жаңы талап келди, жаңы шарт, жаңы илим, жаңы адамы келди дагы. Анан аны аткарбай эски жашоо менен жашай бергенде баарына кырсык келди. Кырсык келген кезде анан булар Кудайды издеп жөнөп атат. Динди, анан жана мазарлап, ар ким ар нерсени кылып атат. Бирок бул дагы спасать эткен жок, мисалга Кыргызстанда. Эмнеге дегенде бүгүнкү күнгө чейин пенделер мындай сыйынганбы, мындайбы диндер, агымдар, тармактар алардын өздөрүнүн башы оорусун, менин башым оорубайт. Диндер, ыйык алган пайгамбарлар ошол убакыттагы эволюцияга жарактуу болгон. Мисалга бала кезде мектепти түшкүчө эне атаңдын карамагында болосуң, тилдейт, керек мындай биздин тил менен айтканда соттойт, тескейт, мээрим төгөт. Андан кийин сен өз жоопкерчилигиңди өзүң алып калгандай, ошондой гана тартип болгон. Бул аял эркек жашоосунда тартип болгон. Ооба,
Ошонун баары чындык, бирок ошол убакытка берилген. Анан эми азыр динге кирген менен эч пайда жок. Ал кырсыккандан динге кирип атат. Анан сыйынуунун доору бүттү. Азыр адам өзүн таанып, мендей сыйкыр касиет иштетпесе, адамдын анатомиясы күйүп кетет. Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекети өлкөсү, мындай жакыныраак жерде айталы, чоң кризисте. Динден дагы, саясат, маданияты, экономикасы, билим берүүсү, медицинасы толтура болгон тарабы. Эмнеге дегенде, мына ушул адамдын жан дүйнөсү өспөгөндүктөн, доор талабын билбегендиктен арбай кайда болот? Бул дух да, воздух, духов возит. Абанын составында арбай бар. Сөзүңдү жаман жакшы ишиң эмес, жаман жакшы сөзүң эмес, керек болсо оюңду окуп турат ал. Көрүнүштү жана көрө калып аткан ошол да. Анан булар жаңы тартип менен бир жерде болгондуктан эскиче эле кысып адамды элди ылдый түшүрө бергендиктен, элди өз түшүнүктөрүндө кармап тура бергендиктен алар адамды кысып коюп атат. Дагы ошондуктан дин, сиз айткан дүйнө кирип атса, азыр кээ бир адам динден чыгып атат. Же дин жардам берген жок, мисалга. Саясатчылар мен кыйратам, көчөң асфальттайм, ал сөздөр да жардам берген жок, ал иштер да жардам берген жок. Мына өнүккөн медицина деп атат, скорыйды көбөйтөбүз, аппарат алып келебиз. Медицина жардам берген жок. Эмне кылыш керек эми ушу кризис? Маданият өзү түшүп кетти. Адамдык маданият, улуу маданият. Маданият деген эле ал жөн эле ыр бий эмес. Ал жөн эле бир өнөр. Маданият деген бул адамдын турган сыпаты, сүйлөгөн сөзү, ою, ниети, пейли, кылган кызматы, ушунун баары маданиятка жатат өзү. Алып жүргөнү мындай эле, жөн эле бирөөгө мамиле кылганы, аң сезими, духунун бийиктиги, көп тармактуулугу, көп кырлуулугу, жоопкерчилик санаганы, ушунун баары маданият болду. Маданият да жерге азыр түштү. Анан эми жөн эле биз айлыкты көбөйтөбүз, анан деген менен эч пайда жок. Ал айлык көбөйүп аткан менен чөнтөгүнөн көбөйтүп аткан жок. Айлык менен адам оңолуп кетпейт. Азыр биринчи адамзатты ушул мен айткан сөз менен өстүрүп, эчтекенин кереги жок. Буга теле, талкуу, ушу менен эле адам өсүп кетсе, эмоция жоюлат, эмоция жоюлса, кысылуу жоюлат, нерв жоюлат, оору болбойт, нерв иштетпейт, өзүн улуу санап калат, улуу түшүнүктө болуп калат, жоопкер санап калат. Жок дегенде мен асманда арбай турбаймынбы? Мен жөн эле бир таңды кийген турбаймынбы? Мен асманда периште турбайбы жаным? Кой мен периштедей жүрөйүн. Мен арбайдай жүрөйүн. Периште келип куткарат турбайбы? Кой мен сөз менен куткарайын. Мен мээрим төгүп куткарайын. Периштедей керемет менде бар турбайбы? Деп эле жөн эле бир таң кийген периште арбай санаш керек да, адам жаны ошону кийип атат да. Ушул түшүнүккө өткөндө коррупция да токтойт, керек болсо өлүм да токтойт, керек болсо кырсык да токтойт. Кырсык эмнеге болот? Адам өзүн билбегенде ура берет. Эне ата, теңир ата деген сөз ошо да. Мисалга, атаң деле жаман айтмайын, жакшы жок деп коет. Апа деле тетиргетсең анан тилдейт, чымчыйт. Ошо сыяктуу эле кырсыктан бир гана кутулуунун жолу, мамлекетти сактап дүйнө күлгү болуунун жолу гана мына бул ааламдан берилген шарт, ошону аткаруу, өстүрүү. Анан бул жерде Кудайды да күнөөлөгөнгө болбойт экен, асмандагы Кудайды. Анткени адамга баарын берген экен. Тамак сиңирде башказанды берген, чуркап кызмат кыл деп бутту берген, боорду, бөйрөктү, башты. Анан Кудайды издеп атпайбы? Бул мен мындай деп айтат элем. Кудайды силер өзүңөрдөн эле издесеңер болот, бул башыңар. Башыңар жакшы иштеп кетсе, баардык кырсык, кыйынчылык, өлүм, оорудан кутулат. Ошон үчүн күнбаш болуш керек делген ушул. Күнбаш болгон биздин бабалар деген ошол. Күнбаш деген күндөй энергия өткөрүп калат. Күндөй түшүнүккө жетип калат деген сөздө. Бул мисалга мен өзүм күнбашмын бүгүнкү күндө. Анан эле эчтеке жарды жан дүйнө түшүп кетип эле аллабейчи дегенде да болбойт. Дагы улуу сөздө уят жок айтып койгум келет. Ошо керек болсо кыргызда айтып коет, жан жер деген бар. Жан жер, аял эркек мүчөсү. Ошол жан жер
мындайча айтканда ошо аял эркек мамилесинде адамдын денесин бошотуп, эмоциядан чыгарып, нервтерин өз ордуна алып келүүчү өлбөстүктү да ошол жерде. Жан жер деген. Аны адамдын аң сезими түшүп кеткендиктен тетирсинче жанын, танын сактабай эле инфекция носитель, анан ушундай болуп кеткен. Бул өтө чоң мындай алда бир байланыш. Бул уят иш эмес, кандай ойлосоң ойло. Таныңды сактап калыш үчүн ошол жан жериң мындай Кудай кандай буйругандай кызматта болсо, иштей алса, аны уят деп тыюу салып коюшат, күнөө деп тыюу салып коюшат. Күнөө эмес. Ошол жан жериңди сактай албай, жаныңды, таныңды сактай албаган күнөө. Мына тан сакталбай калды да. Ал эмнеге деп айтайын, бул баары айтылыш керек. Баары буну Кудай берген да, Кудай актаныш керек да, мен силерге баарын бербедим беле депчи, өлбөстүктү бергем, моуну бергем деп. Анан бул мындай деген сөз. Мындай эле мисал келтирейин. Кээ бир адамды айтат, ачуусу чукулап уну. Эртең чыккан катынга окшош экен деп калат. Ал эмнеге деген сөздө аял эркек мамиле болбой калганда нервтетип калат. Туптурабы? Ооба, билем ошону дейм. Молодец, билесиң. Мисалга да мындай Кудайга эч адам нааразы болбош керегин айтып атам да мен. Бардык нерсени бергенин. Анан дагы бир нерсе кыргызда мынтип коет. Баягы 3 сообиш бар деп ойлойбуз. Бала кезде окучубуз да, эмне сообиш? Көрүк аскан сообиш, баягы башы ооруп турган адамдын башын жазып коюу сообиш, анан ошол бойдогу аял мындай эр жок аял менен мамиледе болуп кой. Бир сөз го деп. Жок, туура түшүнүңүздөр. Бул жан деген бул муну уролог да билбейт. Муну мындай энергия менен, муну бир мындай боштондукта, жана башкада, муну бир керек болсо сааттап бир мамиледе болгон кезде ошондой бир калчылдап, тер чыгып, нерв өз ордуна келип, бул өлбөстүктүн түрү мындай жолун айтып атам да. Бул ошондуктан адам өзүн күнөөлөсүн. Башын ачпаганына, органдарын ачпаганына, ушул дүйнөгө кызматка келбегенине, анан Кудайды күнөөлөй бергенге адамдын эч кандай шарты да жок. Ошондуктан адамдын деңгээлинин 1% эле мээси иштеп калыптыр деген ошол. Ошондуктан жанагы улуу кыргыз улуулукта жашаган, боштондукта жашаган, боз үйдө отурган, боштондукта жашаган, улуу кыргыз улуу сөз айтып, бийлик кылган дегендин баары туура. Ошон үчүн кыргыздын жолу да кыргызчылык, адамзаттын жолу да кыргызчылык. Кыргызчылык бул асмандагы күн болот делет. Кыргызчылык деген сөз бул жылдызчылык деген сөз. Жылдыздан астрологический прогноз деген сөз бул кыргыз аркылуу адамзатка берилет бул жаңы доордо деген. Ошондуктан айланып келип, акыры Кудайын табат, айланып келип өзүн тааныйт, айланып келип жеренин тааныш керек. Адамда азыр 4-5 ошол чоң милдет бар. Биринчи өзүн таануу, табиятты таануу, ааламды таануу, анан ошо Кудайды таануу, анан кыргыздын улуулугун таануу. Кыргызды улуулугун тааныбаса, кыргыздан башка адамзатты жер жашоосунда эч ким куткара албайт жаңы доордо. Агай, бул 2023-жыл келаткан жыл кыргыз элине кандай жыл болот деп сурасам, бул көз ачыктыкка кетип калам же сурай берейинби? Менден ошол наоборот ошол эмне кылыш керек деп сураш керек да. Бул жерде мындай бар, ошол жалгыз ядро деп коет экен, бир түндүк бир кармап тургандай. Эмне кылыш керек дегенде, эмне болот дегенде, мындан ары өтө оор турмуш болот. Күтпөй эле койгула, жакшылык болсун, балия болсун, жок. Мындан ары адам мындай өткөл деп аталып аткан ошол. Бул үйдөн аркы үйгө өтүп кетпесе, кырсык басат дегендей эле, могу эскичиликтен чыгып, акка айланып кетпесе, оор күн болот. Пенделиктен чыктып атасыз да? Мисалга, мындай делет да, жалган айткан адамда жакырчылык болот депчи. Жалган айтты ким айтат?
Мисалга тиги айтты, батыш айтты, балан айтты деп атпайбы, министр айтты деп атат. Мисалга да, анан ким айтат жалган айтты деген. Жан дүйнөсү жардадам жалганчы болот. Демек, өз ошо жалганчылыкта турса, бул аалам эч качан келип, ал ак да, ал чындык да аны куткарбайт. Ал кутулуш үчүн биринчи жалганчылыктан чыкса, бир комнаттан экинчи комнатка өтүп кеткендей, анан ошондо кутулат. Ошондуктан азыр өткөлдөн өтүп кетиш керек да. Анан ошо заманда жакшы башталат. Мисалга, мен айтайын, мен үчүн эч качан кырсык болбойт, мен үчүн кызмат гана болот. Мен ушу чыныгы улуулук кызматымды аткарып кете берем. Мага ушу илим алып миңдеген адамдар бар, мына периште, арбай аталган. Мына булар чыныгы кызматын аткарып атат, ушу улуулукту жазат, жаман көрсө жаман көрсүн, жакшы көрсө жакшы көрсүн. Минтип коет жаңы доордо. Адам энергия өткөргүч проводко айланыш керек деп. Мисалга мына могу энергия келди. Бул провод менен гестен, тесттен келет да. Аны муна фонарик берип атат. Мисалга да, лампочка. Ошо сыяктуу чыныгы кызмат, чыныгы иш, чыныгы сөз, чыныгы күч менен гана кыргыз сакталат адам. Ошон үчүн мен чындыкты сүйлөй берем, жаман көрсө жаман көрсүн, жакшы. Мен бердим, кутулуп койдум да. Аманатын айтып койдум, мен акмын. Мен дагы келет, аны айтып койсом дагы келет, айтып коем. Ошо сыяктуу азыр чындык менен жалган ушул аалам чындык, жан чындык, астрология чындык, эски жашоо жалган. Ошо жалган жашоодон чыкпаса жакшылык болбойт. Азыркы эң башкысы куткаруучу бар. Эң башкысы илим бар. Эң башкысы мындай деп түшүнсөк болот, ата жолу деп сен угуп калсаң керек. Арбак кийет, ата кийет, жана аккуу дегендерди. Анан ал паланча атадан бата чыкты деп адам аткарат ошонун үчүн мындай кемчилигин айтат, кересин айтат, оорусун айтат, батасын чачат. Ошо сыяктуу эле адамды арбай кийгенге укугу бар, Кудай кийгенге укугу бар. Ошондо энергия өткөрүп калып атпайбы? Ал энергияны алды айтып атат. Ошо сыяктуу азыр Вселенныйдан келген энергияга адам калыптанып туруп, мына энергия деген сөз ошо Кудай, периште, алар энергия да, материя эмес. Ошого айланыш керек. Ошондо гана жакшы заман болот. Анан Кыргызда чоң бурулуш болот. Бул революция деп коебузбу, кааласа каалабаса дагы. Жан дүйнөдө балким. Жок. Саясатта ол? Саясатта кадимкидей. Революция болбой эле. Эгер бул мындай бурулуш болбосо анда Кыргыз бук боло берет, бун чыгара берет, арбайлар жасалай берет. Мисалга мына же өстүрүп мындай дейт да, бул бурулуштан эч ким буйта өтө албайт. Өсүп кутуласың, же өлүп кутуласың депчи. Мына биз өстүк, могустарга периште деп күлгөн менен кийин өкүнүп калат. Биз күлүпбүз, мындай эле мындай. Өзүбүз жакшы эмес экенбиз, ненормальный экенбиз деген түшүнүккө барат да, бул мезгили жеткенде. Ошол сыяктуу өсүп гана кутулат, же болбосо өлүп кутулат. Анан мына өлүп кутулуп аткандар далили, кече бир түрмөдөн 2 балам өлүптүр. Эгер өссө, улуулукту уксат, мектептен баштап окулса, адамды антип кыйнабайт эле. Ал деле мисалга энергияны мынтип өткөрө албагандыктан, анан башка жерден чыгарып атат да, зордуктап, мурдуктап. Ошон үчүн энергия аябай келди дагы, ошон үчүн жана 13 жашар кыздар төрөп коюп атат, аталар балекет болуп атат. Бул энергияны улуулук менен, бир миссия менен чыгарып кетиш керек да, сөз менен жана башка менен. Ошон үчүн эл бук болуп атат. Муну эч ким кара күч менен кармап тура албайт. Бул Кыргыз мамлекетинде бурулуш болот. Биринчиден көрүнө ошол кесиби көп, кемчилиги жок, адамдар бийликке барат. Анан Кыргызды ошентип өстүрүп, өлтүрбөй, өстүрүп куткарат. Болбосо жанагы биз ошо азыркы саясатчы келгенде айттык да, ошо бу кишинин победасы это трагедия народа деген, мына ошондой эле болуп атат. Буну эмнеге айттым? Көз ачыктык эмес. Бул болушун айтып атабыз. Эгер адам өспөсө трагедия боло берет да, мына. Трагедия. Мен уккан эмесмин, илгери күйөөсү аялын өлтүрүп коюпту. Ал эмес, керек болсо аялы күйөөсүн. Эмнеден болот? Өлтүрөйүн деп ким ойлосун? Жок, эмоцияга түшүп кетти да, өзүн жоготуп койду да, мисалга. Эмоцияга ким салып атат деген эң биринчи саясатчылар салып коюп атат. Эл нерв болуп калып атат да. Анан көтөрүмү жок. Анан жана жин тийди дегенде эле жаңги кысылып кетти деле ошол болду. Анан анда эмне кылабыз? Бирин өлтүрүп көмүп коюп, бирин түрмөгө алып бара берип, анда Кыргыз жарымы же баары эле зек болуп калабы, мындайча айтканда. Кыргызда түрмө жоюлуш керек, милиция жоюлуш керек, больница дегиле. Эмне жоюла ушул десең, ооба, мен сени улуу деп калсам, мен кылмыш кылбайм, ким түрмөгө бармак эле?
эмоцияга түшпөсөк, кысылбасак, бийик жүрсөк, жан танды кийсе, тан бийиктесе, мисалга, ал адам оорубай калат, керек болсо жашарат, нурданат, өлбөстүк пайда болот, анан больница жоюлат, анан тынчтык, алтын доор деген ошол болот да, ушундай болот. Анан эми ар ким ар нерсени сүйлөп атат, маселе жок. Бирок ошо өсүп баратканына ыраазы болуп атам да, ошончо деңгээлге түшүнүп атканына ыраазы болуп калып атам да. Анан баягы асмандагы биз элестеткен Кудай деген жерде пайда болот, биз элестеткен периштелер жерде пайда болот, асманда бейиш бар экен, өлгөндөн кийин деген жашоо уш жерде эле кадимкидей эле мына бейиште эле кубанып, жыргап жашап, бирок ошо тартипте жашайт, ошо сыпатта жанагы рамкада экен дегенде андан ашык кетпейт, ал мыйзамды бузбайт. Бузбаган ошо да жана кыздын 40 чачылуу деп сыйлаган, бузган эмес да. Ошол сыяктуу алтын доор деген ошол алтын доор кыргыз чергесинен башталат. Бул кадимки эле баягы жомок айтылган нерсе көрүнө пайда болду десек болот да. Бу сиз карап отурсам периштелерди, бейишти көп айтып атасыз да, бирок динде тозок менен жин шайтанды көп айтышат да. Экөөбүзгө деле ошол кирип кеткен деп айтышат го. Ал туура. Ал барбы жокпу? Ал мындай. Тозок деген асманда жок, өлгөндөн кийин жок, көрдө жок. Могу жашоо өзү тозок. Мынабу жашоо. 90 жыл мына согушуп атат, богушуп. Ал эмне деген сөз дегенде, эми бул китепте бар. Мындай делет. Адам мындай ооруп жатканда көрүнүш көрүп баштайт, тили ооздан калат. Ошо кезде асмандан келип ана сурак кылат. Жанды алып кеткени. Анан жан бул дүйнөдө жакшы кызмат кылбаса, бир кечирим берет, кайра жаратат, кайра жаралып келет. Ошон үчүн жанагы балдарыңды урба, каргаба, этин оорутпа. Эмнеге деген ата теңин арба кайра жаралып кел. Жөн эле башчы катары иштеш. Тозок кайра тозокко келди? Жок. Бул жерден да өспөсө, баягы иттей жүрсө, уурудай жүрсө, итке, битке айлантып коет. Тозок ушу жерде. Анан шайтан дагы бул эми баягы ошо кезде түшүнүккө берип койгон да, мындай бар деп, балаңды атаң келсе өлтүрөт, урат деп коркутуп коесуң го, доктор келип азыр ийне саят деп койсоң чочуп калгандай эле ошондой чочутуп койгон. Шайтан деген могу адам пендече карап алганда шайтан деп атат. Мына бүгүнкү күндө шайтан деп атат да. Кантип шайтан деп атат? Акча керек экен деп министрлер шайтандады да, акылычы, мына ала койсом минсем деп камалып кеттиби? Буну ким жасады? Өзүнүн башы шайтандады. Көзү шайтандады. Мо коом шайтандатып койду да. Шайтан деген бул жердик жашоого акылды, мо кара куш менен жергиштетип алганда, ошо жана башың Кудай же болбосо ошо шайтан деген ушу да. Ал өзү шайтан жок, адам өзү аскырылып атат да. Жылтыр-жылтырга кызыгып атат, адамгерчиликтен чыгып кетип атат. Ошо жана кыргызчылык өтө туура да, мо жаңы доордо жашаш үчүн, эскичиликтен чыгыш үчүн, кырсыктабаш үчүн арбайды, кыргызчылыкты өтө маани берсе ошол жакын болот. Ошон үчүн шайтан жок. Сиз шайтан эмессиз. Сиз периштесиз. Сиз жөн адам эмессиз. Мисалы мен сизге баа берип коеюн. Бирөө айтышы мүмкүн, Назира турмушунан өйдүлдөй болуптур депчи. Жок, сиз боштондукка чыктыңыз. Боштондукка чыктым. Мисалга аял жашоосунан боштондукка чыктың дагы бир кызмат кылып атасыз. Сиз журналисттик кылып атасыз. Сиз адамды ойготуп атасыз. Бирөөлөр бар, мисалга Майрамбек Осмонов менен аял бирөө менен жүрүп алыптыр. Анан аялым не деди, кайралым не деди? Ал өзү жакшы эмес. Ал мейли гезитинин баркы көтөрүлөр, же бир сайтынын, ал өзү жакшы эмес. Мисалга мен папирос чеккен, сигарет чеккен адамды жаман көрбөйм. Арак ичкен адамды да жаман көрбөйм. Мен ойлойм, байкуш ушул жолун таппай, ушуну ичип, анан өзү ушу менен рахаттанып атат дейм да. Арага жок, өзүн өзү кармап турат. Наоборот, жакшы көрөм. Мен ушуну куткарып кетейин ушул жолдон. Ушу жерден дейм да. Жаман ат алган эмне деп коет, сойку деп коебу. Мисалга, аны да жаман көрбөйм. Ал дагы бир энергия дегенди мындай кысылып калды да, мисалга. Оорукчан дегенди да жаман көрбөйм. Көрдүңүзбү? Адам бийик дегенде эч жаман жок өзүчө. Кырсыктын арты дагы жакшы. Баягы жаман айтпай жакшы жок дегендей, оорунун арты да жакшы. Керек болсо өлүм да жакшы. Эмнеге дегенде жан өз ордун тапты. Же бадал бакка, итке, битке айланып кетти. Бул жер сахнада ким эмне кылып жүрдү? Уш жерден эле жанагы периштелер жазып турат дегендей, арбай периштелер бул ааламда күчтөр да, уш жерден эле тагдырын жазып койду. Бул боштондукка чыкты. Мисалга, бирөө кызматын кыла албаса, бир жерге барыш керек да. Жана сиз айткан тозок деген ошол жана түрмөкана, жиндиканалар ошол. Бул жерде оорду жокпу? Коомго зыян алып келип атабы? Ошондуктан бардык нерсе жакшы. Ошол жакшы жагын түшүнсө эле анан адам нерв болбойт,
кыжаалат болбойт. Динге киргени деле жакшы. Мисалга да, отурумдук болчу, бир нерсени жок дегенде сакталып туруп атат, жок дегенде Кудай жөнүндө бир аз түшүнүк болуп атат. Бир мындай нөлөй, биринчи класс, экинчи класс деген. Аны да жек көрбөш керек. Аны эле бул мусулман, палеке, төлөкөт. Эми мен бир кездерде мен деле бир аз мындай каршы эмес, мындай так сүйлөгөн үчүн жек көргөн. Азыр барып жакшы көрүп баратат да, мындай түшүнөт. Мен деле өсүү жолунда болгон. Менде де кемчилик болгон. Ушу аалам бийиктегиче. Ошондуктан Назира карындашым, урматтуу журтум, улуулук бул баягы улуу адамга чоң атага окшош, чоң ата баарын эле кенчалдыңа кетейин, бетиңен өйүп коеюн дегендей эле адам улуулук өткөндө ошончо мээрими өтүп калат. Адам улуулук өткөндө баягы жаны кашайганда каргайт го. Ошо каргаганда эле ушу жеп ичкендерди соттоп калат, ошо энерги иштеп калат. Ошондуктан сиздер кайын журт, анан тага журт, ата журт деген баягы жердеги теманы мындай деп эле койсоңуз болот. Сиздердин бир гана журтуңар бар. Бул ааламдан келгенсиңер, ааламга кетесиңер. Ошо ааламдык журтуңардай гана түшүнүктө болсоңуздар, эртең жаның асманга барганда дагы сен жеңил кутуласың, кызмат кылып өттүң. Жерде жүрсөң да ошо ааламга да жагасың, адамзатка дагы, чындыкка да жагасың. Анан башка багыт жок. Калган нерсе болуп аткан саясатта өйдөлдү, тиги бунун баары бул кыргызды өстүрүп коюу. Бул күндү көрбөсө адам өспөйт эле. Муну да жакшы деп кабыл алыңыздар. Акаевди, Бакиевди жана башкаларды күнөөлөбөңүздөр. Анын ордуна сен да барсаң ошондой программа болчу бул өзү, ошону басып өтмөкпүз. Динди да күнөөлөбөңүздөр. Бу да бир программа болчу. Азыр материалдык мирге чуркап аткан, материалдык мир бүттү, азыр магия деген мир башталды. Же темир деген доор болуп келген, техника ал бул. Азыр теңир деген доор башталды. Ошондуктан ал нерселерди адам көрбөсө өспөйт эле. Мунун баары керек болгон, мунун баары программа, муну эч ким буза албайт. Бирок эң жакшысы, эң мени сүйүнткөнүм, жаңы доор курулат, алтын доор курулат, кыргыз дүйнөгө башчы болот, кыргызды адамзат урматтайт, кыргыз теңир адам болот. Батыш темир адам болот, кыргыз касиет берет, батыш каражаттуу адамдар каражат берет. Анан бирин-бири эне атаны сыйлагандай эле жаңы жашоо болуп калат. Анан сиз дагы бар болуңуз. Сиздин келишиңизге мен кубандым. Анткени ошо ноябрь айынын бүтүшүндө көп менде мындай чоң байланыштар болду, чоң ишенимдер болду. Мен да кээде Кудай экеним ишенбей да кетип аткам, мындай өзүмдөчү бир күмөндөр болду. Анан бул неге ишеним жоголуп кетип атты кайсы жерден деп ойлонсом, сокеден кийин өзүң барасың да деген неге мындай болуп калды дедим эле. Көрсө, же болбосо мен ошо сокени соттодум. Мисалга бир эле мисалды, же болбосо Атамбаев соттолот, мен эле актайт экенмин дегенде, көрсө ал бир кичине учур чакал эле мындай убакыт эле созулуп атыптыр. Мен соттогондор соттолот экен, мен актагандар акталат экен. Ат башта Белый деген бала бар. Бунун кличкасы Белый. Ошол келип атыптыр, анын жанында Атамбаев. Белыйды атууга кесип салышыптыр. Мен бир күндө актап кетет экенмин. Анан ал бул эмне деген сөз? Ак адамдарды азыр камап койсо дагы мен мээрим төгүп койдум, ал соттолбойт деген сөз. Кара күч менен. Кыргызды басып атпайбы дүйнө эличи? Бул ак. Мен мээрим төгүп койдум, Белый да алар. Булар соттолбойт. Атамбаев ал кезде президент эле. Анан эле жатып калды, мен тигин актагыча эле. Мустап анан чаң болуп калыптыр. Анан туруңуз. Мончого алып барып ысытып, жуунтуп коеюн деп атыпмын. Анан тобой кылайын бир күн эле оюмда Атамбаевди жек көрүп кеттим, мындай машинеме түшүп баратсам, мен көрүнүш көрө берем да. Анан ошондон эле кой таш окуясы болуп, бир жумага жетпей эле камалып кетти. Эми ал адам деле жакшы адам, мындай баягы салыштырып айтып атам да. Ошентип актар акталат, Атамбаев акталабы? Акталат. Жамандар соттолот, кара күч менен басса чыдап туруңуз. Анткени баягы Кудай көрүп турат дегендей, Арыстан алай көктүн көсү, көктүн сөсү, көктүн өсү дейт. Көрүп тургандан кийин баардыгы тегистелет. Мен ушулардын баарын ойлонуп көрүп, аябай сиз келгиче ушул мындай жолчу мезгилибиз ушул болгон окшойт. Анан жерде эмнеге окшобой атат жашоо десеңиздер, могу ааламдык мыйзам бул болсо, мисалга мунун көлөкөсү жерге түшүш керек эле да. Ошого туура келбеген үчүн жер жашоо өзү окшобой атат. Буга төп келет азыр мына мен айткан программа менен. Анан адамзат оңой эле кутулуп кетет. Ошондуктан аябай чоң ишеним бар.
Ана мен кыргыздын ушу улуу экенине, кыргыздын улуулугунун далилдери ушул ааламдык дастандары делет. Эми башка улутта андай жок да. Ааламдык байланыштары делет. Анан ушу кыргыз болуп, чыныгы кыргыз болсоң, сүйүнө бериңиз, кубана бериңиз. Анткени мына мен могу таным ушу Кудай ролун аткарып бергенден мен бассам турсам ыраазымын. Ааламдын керегине жараганыма, ошо аалам мени тандап алганына, баягы мен таммын да, мени кийгиче. Анысы кандай, сиз дагы эртең ааламга кызмат кылып, адамзатты куткарып калган кезде анан өзүңүзгө өзүңүз ушундай ыраазы болгондо бактылуулук деген ошол. Улуу рахат деген ошол кезде сиз утурумдук эч нерсени рахаттанбай да каласыз, каалабай да каласыз. Бул жер жашоону бактысыз эле бир нерсе экен деп каласыз. Мисалга, мына могу менин клеткам жан болгон үчүн жашап атат да. Ошол сыяктуу сизди бир жан кийсе, сиздин таныңыз ушундай жашап, колуңузга ыраазы болгондой өзүңүзгө ыраазы болуп каласыз. Сонун агай. Бар болуңуздар. Рахмат агай, убакыт бөлүп бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен дайыма ушул YouTube каналыбызга түрдүү адамдарды чакырабыз. Анткени түрдүү адамдардын түрдүү кептерин жан дүйнөңүздүн тегирменине салып, эң жакшы нерселердин баарын өзүңүздөргө сиңирип аласыз деген ойдомун. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.